Ассаламу алейкум, сиздер менен кайрадан Ден Соолук YouTube каналы. Бардык көрүүчүлөрүбүзгө ошондой эле өзбек, казак туугандарга дагы чоң салам. Алар дагы бизди көрүп кээде комментарий жазып калышат. Бүгүн сиздерге кызылча жөнүндө айтып беребиз. Атагыраагын айтканда, кызылчанын кандай пайдасы бар, кайсыл органдарга жакшы, эмнеси менен жакшы жана курамында кандай витаминдер, кандай заттар бар жана алар кайсыл органдарга пайдалуу, ошонун бардыгын айтып беребиз. Негизи кызылча адамга эң керектүү микроэлементтерге бай. Микроэлементтер деген бул магний, йод, фосфор, селен, темир, кальций, калий деген адамга керектүү заттар. Ошондой адамга эң керектүү микроэлементтерге бай келет. Бирок алдыбызда турса дагы, дүкөндөрдөн сатылса дагы, өзүбүздө өссө дагы, арзан баада болсо дагы көп деле көңүл бура бербейбиз. Эми бар эмес, көпчүлүгүбүз көңүл бурбайбыз. Бул туура эмес, анткени кызылчаны байымабай тез-тезден жеп турсак, организмибиздин абалын бир кыйла жакшырта алабыз. Ошондуктан видеобузду аягына чейин көрүңүздөр, абдан пайдалуу болот жана кызылчаны тез-тезден жеп турсак, ден соолугубузга, организмибизде кандай өзгөрүүлөр болот айтып беребиз. Ал эми ден соолугубузда өзгөрүү аябагандай чоң болот. Жаңы чыккан видеолорубузду өткөрүп жибербеш үчүн каналыбызга катталып коңгуроону басып коюңуздар. Жума сайын бизде жаңы ден соолукка пайдалуу видеолор чыгып турат. Анда эмесе баштадык. Биринчи эле бул биздин тамак сиңирүү системабызды жакшыртат. Атагыраагын айтсак, ашказан ичегинин иштешин стабилизациялап жакшыртат. Акыркы маалда тамак сиңирүү системасы начар иштеген учурлар көбөйдү. Сизде деле андай учурлар болсо керек. Кээде адамдын ичегилеринин өткөргүчтүгү начарлап, ич катуулар болот. Мындай учурда кызылча эң сонун жардам берет. Бул жактан эгер сиздин ичегилер жакшы иштесин десеңер, кызылчаны сөзсүз колдонушуңуз керек. Андан сырткары кызылчада клетчатка көп. Клетчатка деген бул оор углеводдор. Алар ичегилердин иштешине түздөн-түз тиешеси бар. Клетчаткалардын адам организминдеги орду жөнүндө айтып берген өзүнчө видеобуз бар, ошол жактан кеңири билип алсаңыздар дагы болот. Ичегилерге таасири жөнүндө кыскача айта кетсек, клетчатка ичегини тазалайт, ичегилерге тонус берет жана ичегинин пайдалуу микрофлорасын көтөргөнгө жардам берет. Анткени алар үчүн табигый азык болуп саналат. Канчалык кызылчаны көп жесек, ошончо пайдалуу микрофлоралар өсөт. Ошондуктан кызылча бул ичегилерди тазалаган жана таза абалда кармап турган азыктардын эң жакшыларынын бири. Кийинки бул кызылчадагы бетанин жана бетаин. Аттары окшош болгону менен бул эки бөлөк заттар. Булар дал ошол кызылчага өзүнүн кызыл фиолеттүү түсүн берип турган заттар. Бул азыктарды кээде тамак өндүрүүчү фабрикалар табигый түс бергич катары дагы колдонушат. Кызылчадагы бул заттар эң күчтүү антиоксиданттардын катарына кирет. Жөнөкөй тил менен айтканда, организмдеги эркин радикалдардын зыяндуулугун нөлгө түшүрөт. Эч кандай зыяны тийбегендей кылат. Ал эми организмдеги эркин радикалдарга келсек, алар организмге зыяны бар. Ошол эркин радикалдар зыян алып келбегендей кылат. Ушунун эсебинен бетанин жана бетаин организмден каруусун, негизи эле каруунун эрте келишине жол бербейт. Ошондой эле изилдөө жүргүзүлгөн, анын жыйынтыгы менен кызылчанын ширеси антиоксиданттык эффектиси менен башка ширелерге караганда эң жогоркусу болуп чыккан. Ал эми антиоксиданттык эффектиси бар ширелерге бул апельсиндин ширеси, анардын ширеси, помидордун, алманын жана башка ушуга окшогон ширелер кирет. Анан ушул ширелердин тизмесинде кызылчанын ширеси алдыңкы катарга чыккан. Эмнеси менен? Антиоксиданттык эффектисинин жакшы көрсөткүчү менен. Андан сырткары бетаин биздин организмдеги токсиндерди жок кылуу үчүн дагы колдонулат жана эң сонун көрсөткүч берет. Ошондуктан организмдин эрте каруусунан шишик ооруларын профилактика кылганга кызылчаны жеп туруңуз. Кийинки пункт — кызылча басымды түшүрөт. Эгер сизде гипертония болсо, бул сиз үчүн азык. Жана кызылчанын жетиштүү өлчөмдөгү ширеси дары-дармекти дагы өзүнө алмаштырып коет. Гипертония бул адамды бир күн бою жабыркатышы мүмкүн, кээде түнкүсүн дагы. Ошондуктан бул жакта кызылчаны дароо эле жана бир убакта, мисалы түштө эле жеп койбой, бөлүп колдонгула демекчибиз, мисалы ар бир тамактанууларда. Бул жерден эскерте айтып кетүүбүз керек. Систолическое давление деген бар. Эгер сиздин ошол систолическое давленияңыз
140 жана андан өйдө болсо дарыгерге сөзсүз кайрылыңыз. Өзүңүздү өзүңүз дарылоодон мурун басымыңыздын мындай көрсөткүчүндө сөзсүз дарыгерге кайрылып кеңеш алыңыз. Бул базалык сунуш. Кийинки пункт кызылчанын боорго таасири. Бул ошол жогоруда айткан бетаиндин жардамы менен боорго пайда алып келет жана боордун иштешин жакшыртып, анын функцияларын, сапатын жогорулатат. Бир сөз менен боорго күч-кубат берет. Кийинки шамдагайлык. Бул кичине башкача угулушу мүмкүн, бирок бул нерсени дагы изилдөөчүлөр тастыкташкан. Кызылча сиздин күч-кубатыңыздын өсүүсүнө, физикалык көрсөткүчүңүз жана шамдагайлыктын жогорулоосуна дагы катышат. Бул жакта изилдөөчүлөр велосипедчилерди алышкан жана аларга кызылчанын ширесин берип турушкан, жыйынтыгы абдан жакшы болгон. Элестетүү оңой болуш үчүн 4 километрлик жолду алар 11 секундада басып өтүшкөн, ал эми 16 километрлик жолду дээрлик 1 минутага эрте басып өтүшкөн. Велосипед менен жарышка түшүп турган адамдар бул көрсөткүч канчалык маанилүү экенин түшүнөт. Велосипед тепкендер, комментарийден сиздерди күтөбүз. Кызылча биздин кан тамырларды эластичный кылат жана кан өткөргүчтүктү дагы жакшыртат. Мунун эсебинен кан айлануу жакшырат. Спорт учурунда спортсменде кычкылтектин жетишсиздиги аз байкалат. Кийинки бул көбүнчө эркек адамдарга кызыктуу болот. Кызылча эркектин потенциясына жакшы таасир берет. Эркектин потенциясын көтөрүш үчүн дарылар, кошулмалар бар дегенде, алар жөнүндө өзүңөр дагы кошумча маалымат таап окуп койсоңор болот. Мына ошол кошулмалар, дарылар эркектин потенциясына кандай эффект берсе, кызылча дагы ошол эффектиге жакындап барат экен. Бул учурда азоттун оксиди бөлүнүп чыгуусу жогорулайт. Ушундай эффект берет деп, бир күндө абдан көп аша чаап жеген туура эмес, аябай көп аша чаап колдонсоңуз кайра тескерисинче эффект берип калышы дагы мүмкүн. Чеги менен колдонгула. Кызылчадагы микронутриенттер. Адам организми керектүү өлчөмдөгү микронутриенттерди алып турбаса, адам алсыз болуп калат. Кызылчада магний, калий жана фосфор көп. Андан сырткары йод көп жана Б группасындагы витаминдер. Бул жактан дептериңизге кызылчада ушундай витаминдер жана микроэлементтер бар деп жазып алсаңар болот. Каротин, С витамини жана ПП витаминдери бар. Негизи витаминдерди таблетка, капсулалар түрүндө эмес, табигый ушундай жашылча жемиштерден алган пайдалуураак достор. Эгер сизде жогоруда айтылган витаминдер жетишсиз болсо, кызылчаны жеп туруу эң сонун чечим болот. Жеке эле витамин жетишпегенде эмес, дайыма жеп тургула. Макул, ушундай пайдалуу жактары бар экен, бирок кантип даярдаш керек? Көбүнчөбүз кайнатып бышырабыз, бирок кайнатканда бардык любой жашылча жемиштер пайдалуу заттарынын кандайдыр бир бөлүгүн жоготот. Муну билип жүрүшүбүз керек. Адистер кызылчаны чийки жегенде пайдасы эң чоң деп айтышат, бирок бардыгыбыз билебиз, баарынын ашказаны чийки кызылчаны кабыл ала албайт, көтөрө албайт. Бардыгынын эле ашказаны анчалык күчтүү эмес. Сиңириш оор болот жана ашказандын сезгенүүлөрүн дагы чакырат. Эң эле оптималдуу бул баарыбызга таанымал көнгөн кайнатып сууга бышыруу. Андан сырткары буга бышырса дагы өзүнүн пайдалуу заттарын көп жоготпойт. Жана дагы бир ыкма бул ширесин ичүү. Сабиздин ширеси менен кошуп аралаштырып ичсе дагы болот. Бул жерден айта кетчү нерсе, ач карынга кызылчанын ширесин ичүү сунушталбайт. Ашказанга жакпай калышы мүмкүн. Эскертүү. Муну дагы айта кетишибиз керек, кызылчада шекердин дагы кандайдыр бир өлчөмү, дозасы бар. Ошондуктан бул жерде сахар диабети менен ооругандар абайлап колдонуусу керек. Ошондой эле мочекаменная болезнь деген дарт менен жабыркагандарга жана подаграсы барларга сунушталбайт. Калган учурда кызылча эң сонун, кымбат эмес жана эң башкысы пайдалуу, күнүгө колдонуп турууга сунушталган азык. Мына ушундай бүгүн дагы бир пайдалуу азык жөнүндө билип алдык. Комментарийге жазып коюңуздар, кызылчаны жеп турасызбы же жаңы жылда эле винегрет салатын жасаганда эле жеп коесузбу? Абдан кызыктуу болот. Видеону аягына чейин көрдүңөр деп ойлойбуз. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Кийинки көрсөтүүлөрдөн жолукканча ден соолукта сак саламатта туруңуз деп Ден соолук YouTube каналы.